Assalamu alaikum урматтуу менин энем программасынын көрүүчүлөрү. Менин маңдайымда бүгүн ушул мен тарта турган ак кыз деген энебиздин кызы болосу, кызы турат. Бирок мына ушул кызы менен биргеликте ушул Россиядагы Гүлзада дедиңизби? Гүлзада деген эже ушул мен менен байланышып, ушул менин энеми да ушул менин энем долбооруна кошуп коюңуз сертине татыктуу деп ниет кылды эле. Азыр ошол ниеттер ишке ашып, мен ушул Нокат районунун Көкжар айыл өкмөтүнө караштуу Нарай деген айылга келдим. Мына ушундай бейиши менен деген гүл жолугу менен жана ошондой эле жанында жашынакай алтын окшойт, алтынбы? Алтын сөйкөсү менен. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Мына. Кимдин атынан бул? Кызынын Россиядагы Гүлзада эжебиздин атынан. Жана сиздин атыңыз ким? Өрүскүл эжебиздин атынан, жакшынакай. Бир туугандардын белеги баарыңыздардын белегиңиздер да. Кана жолукту алыңыз. Бисмилла деп биз ак кыз энебизге сюрприз тартып алайлы. Жүрө бериңиз, баштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр саналуу секундтарда биз ушул ак кыз энебиздин туулган күнүнө карата уюштурулуп жаткан менин энем долбоорун сиздерге тартуулаймын азыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Кандайсыз, каякта энебиз? Апам кайсы жакта? Апам кая? Энебиз, ак кыз энебиз каякта? Апам кайсы? Түшүнбөй калды. Түшүнбөй атат. Оякта, Туруп туруңуз, азыр шоу кире шашпай туруңуз. Кана жүрүңүз. Кире бериңиз. Ак кыз энебиз кийим, ак кыз энебиз. Ойбой, аппак болуп кийинип, сонун болуп отурат го энебиз, Эне кандайсыз, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Жакшы. Муну мени таанып атасызбы, тааныбай атасызбы? Мындай бир жакшылап эстеп көрүңчү. Тааныбай атасызбы? Менин энем долбоору. Эне жалаң энелерди куттуктаган ушул балаңыз мен болом. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов, атайын ушул Москвадан Гүлзада деген кызыңыз бар экен, Гүлзада кызыңыз, менин дагы энем ушул программага татыктуу, энемин элесин ар дайым калтырып коюу, жалпы ушул биздин сиздин ушул тагыраагы балдар кыздарыңыздын ниети болгон экен, эне. Ошол ниет ишке ашып, мына биринчи белегиңизди тапшырып коелу, мен бейиши менен деген мынакей. Гүл, эне сизге. Жолугун салып коюңуз. Жана ошондой эле өзгөчө дагы бир сүйүнтө турган белек бар, эне. Могун карасаңызбы? Мынакей, бул мынакей Гүлзада кызыңыздын атынан мынакей жакшынакай болгон сюрприз белек. Кана эже колуна тагып койсоңуз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ак кыз энебиздин куттуу ордосунда турабыз. Бейишим энем деген гүлүн кучактап турган энебиздин колуна жакшынакай болгон шакек менен сөйкөлөрүн салып аткан учуру, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр эже Гүлзада эжебиз менен байланыштырып коесуздарбы? Азыр бир аздан кийин байланышабыз, ага чейин биз сиз дагы подаркаңызды тапшырганы келесизби? Сиз дагы кыз болосузбу эже? Жакшы, жакшы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Эне кандайсыз анан? Ден соолуктарыңыз жакшы эне? Жакшы, Кудай. Сиз да бир балдар кыздарыңыз бир сүйүнтүп коеюн деп бир ниет кылышкан экен эне. Эми мактанасыз, менин энем долбооруна тартылганмын. Көргүлө депчи. Кудай кааласа. Кудай кааласа. Эне канча балаңыз бар эне? Ошол сразу эле маек алып кете берейинчи сизден. Баласы 8-та. 8 бала. Батыр энекеси эне. Батыр эне. Эне жаш кезде ушул 8 баланы кантип чоңойттуңуз эне? Кантип бактыңыз? Кандай турмуш баштан кечирдиңиз эне? Биз тамеки иштеп жүрүп эле чоңойттум булар, тамеки деп жүрүп эле. Чыныгы мээнет менен, маңдай тери менен деп коюңуз, Москвада чалып атабы? Эгер чалып аткан болсо, урматтуу көрүүчүлөр, мага бир каратып койсоңуз. Мына азыр Москвадагы Гүлзада эжебиз менен ак кыз энебизди түз байланыштырабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эле даяр турам деп айтты эле. Саналуу секундтарда. Гүлзада эже кандайсыз, жакшысызбы? Мынакей сиздерде да күн чайыттай экен, бизде да күн чайыттай. Мына энебиз менен сүйлөшүп коюңуз эне, сиздин аманаттарыңызды алып келдим.
Жақсы. Көрсөтүп коюңуз. Қандай жақсысың? Өзің. Жақсы, айнанайын, жақсы. Айнанайын, алған белектеріңді бардығын алдым. Айнанайын, рахмат. Тенің таза болсын, өмірің ұзын болсын, денсаулықтарың жақсы болсын. İşlerin hem жақсы olsun. Rahmat, kan boğun kızım. Neni sıylasan seni Allah sıylasın. Bana bir de versen sana Kudayım mindi versin. Kızım. Ay rahmat. Ay Kuda olasın öyle. Aytkanın olsun. Hacı kalparabız Kuday bursa deydi ne? Aynen Kuda olasın. Ben sizi çok görüyorum apa. Aynen aynen. Seni çok görüyorum. Aynen aynen. Görün olsun diye cüreğin apa. Kuda olasın. Kuda olasın. Yaxşı basыңыздар бай. Rahmat sizler de tinç bolуңуздар. Hurmatly görüşler. Ak kız enemiz. Ak kız enemizden kuvanычы koyununa otpay turgan çağı. Endi mına Moskvadagı kızыңыз менен бир аз да болсо сүйлөшүп, сагынычыңызды жазып алдыңыз а эне. Мына ушул Тамеки егип чоңойткон 8 балаңыздын канчоосу бул жерде, канчоосу талада азыр? Hazır mı? Şu bittası, Mesut деген balam ayalim men şu yakta. Kagan odası çok güzel dem şu yakta. Hazır kızım. Kaganlar şehirde var. Şimdi şehirde duruşuyor. Өзү кайсы жактын сулуусу болосу эне? Кайсы таги түйүңүз каяктан болду? Taratı men ona şoron ana taş yolun boyundan ele bolam. Ana Şoron деген жер бар. Шорон деген жер бар. Апшыр саятта. Şehirden bulam ben. Çalыңыз не иш кылган эне? Çalın öyle şu neme jönelem nemede. Kambay sanbay ayda şopur bopur. Teknik болгон экен да, мындай айдоочу болгон экен, а? Aydoçu olgan ayda. Sanbay balam. Ушул экөөлөп ынтымакташып 8 баланы эрежеге жеткирип чоңойтуп чочойттуңуздар. Жакшы эне. Жакшы эне. Эне ушул менин энем Долбоордун проектисин ушул сиздин үйүңүзгө келет деп ойлодуңуз беле? Эч ким же айтпады беле? Жок, айтпады. Эч ким айтпадыбы? Жок. Бүгүн туулган күнүңүз а эне? 75 жашка чыгып атасызбы? 75. Жөн эле ушул алыс жакындан келген туугандар менен оромолошуп, алар менен чардашып гана отурайын деген ниетте отургансыз эне, туурабы? Ушул сиздин ар бир элесиңиз балдарыңыз үчүн күч кубат болсун деген ниетте биз тартып атабыз сиздени. Ушул сиздин ар бир сүйлөгөн сөзүңүздү, айткан кебиңизди алыста жүргөн ушул Кыргызстандын эле алыс аймактарында жашаган кыздар балдарыңыз угуп, ушул жаныңызга келип сагынычын жазгандай болуп жүрсүн. Ар дайым ушу сиздин көргөн, сүйлөгөн сөздөрүңүздү угуп, үй бүлөлүк архив катары ар дайым сизди эстеп жүрсүн деген максатта тартылып атат эне. Эми белекти алдыңыз, кызыңыз менен сүйлөшүп алдыңыз, калган балдарыңыз мына ушул жерде экен. Анан Гүлзада кызыңыз апам бир куплет ырдап берсин деди. Бир куплет ырдап берсе, анан мен ушундай ыраазы болот элем, тезирээк келгенге аракет кылат элем дейт. Бир баягы тамеки эгип жүргөн мезгилдердеги бир ырларыңыздан бир 4 сапты бир ырдап берип койсоңуз, ушул сиздин балдар кыздарыңыз үчүн бир эстелик болуп калсын. Mulum bileti de kaldı. Бир 2 сап болсо боло берет эне. 2 сап болсо деле боло берет эне. Taza gırdaydı dedim bunun kızıl örük degendeyiz. Oşa kızıl örükten 18 yaş degendeyiz var edi. Şu esinden çıkardı da şu. Jana uğlungdun uğlu silasa, silap bir degen şu nelerlerin ırlarınızda var la go. Oradan hem yürüyor oğlum ben. Uğlunun cetelet deyim ne? Oşanday da. Soruyam bilim. Taza gırda vardım hiç yerde. Hiç yerde ırda vardınız mı? Yok. Ha şu an ne? Ben seni ırda vardı. Döndüm koyup durumda. Mailende.
18 жаш деп тазырдаштык деди. Ошого кошулуп Ошону айтам да эне. Эми ырдабасаңыз энди сизди көп кыйнабайлы эне. Ошол сиздин ушул балдар кыздарыңызга өзүңүздүн бир ойлоруңузду, кеңештериңизди айтып өтсөңүз эне. Бул кайтар дүйнө дейт. Мисалы сиз 75 жашка чыкты деп эч ким сизди элестетпейт. Кудайым бурса 100 жашка чыкканында ушундай сиздин алдыңызга келип алып, бапылап шапылдап сүйлөп турганга ниет кылып келдик эне. Ушул учурдан пайдаланып, азырда кыздарыңыздар өздөрүнчө сүйлөшөт дегендей бир жакшы бир кеңешиңизди бериңчи жаштарга. Азыр ата менен баланын ортосундагы мамиле, келин менен кайнененин ортосундагы мамиле кандай болуп калды эне? Ата менен баланын ортосунда эме Кудайга шүгүр жакшы. Баары эле жакшы болуп атат. Ягдай эле жакшы болсун. Баары эле жакшы, келиндер менен жакшы. Канча келиниңиз бар эне? 4 келиним бар. 4 келин, 4 күйөө балаңыз бар экен да. Мынакей карасаңыз тең бериптир да Кудайым да сизге эне. Эми келиңиздер, бул энебиздин жанына келип бир жүрөктөн чыккан сөздөрдү сүйлөбөйсүздөр мына. Сонун болуп жайгашып алдык биз. Бул жерден жылбайбыз эми. Үйүндүн акустикасы да сонун экен. Кимдер бар ал жакта? Болду, урматтуу көрүүчүлөр. Кана жүрүңүз эме, энебизди чок ээрчип берели. Кана энебизге жардам берип коюңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, башка бөлмөдө дагы өзүнчө сюрприз бар экен. Мына келиндери, балдары кошо жүрүңүздөр. Мына ушул сюрпризди чогуу көрөлү деп. Кана кандай сюрприз экенин көрүп турайлы. Мынакей, охо, мынакей, эне караңчы. Караңчы мынакей, 75 жаш мынакей. Төргө өтүңүз эне. Караңчы, сиз үчүн атайын жасалгалаптыр ушул канааны эне. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей энебиздин өзүнчө бир отура турган жерин жасалгалашыптыр, аябай сонун кылыпчы. Келиңиздер эми бир чоң улуулашып, сулуулашып келип бир сүйлөшө бериңиздер, келиңиздер. Эже сиз сал улуураак окшойсуз эне. Кана канчанчы кызыңыз бул азыр бул жерде турган? Бул эң зорум. Эң зоруңуз. Эң зор эже, кана келиңизчи кана. Мына жакшынакай болгон кездемеден жасалган, кездеменин дагы аябай сонун сапатуунан жасалган көйнөктү сизге алып келатат эне. Жолугу менен бирге. Мындан да көптөрүн кийип жүрүңүз. Ана эми эже бир суроо да сизге. Мына ушул адам ушул бейиштин образындай болгон энебиз сиз үчүн кандай? Мындай бир жүрөктөн чыккан сөздү айтыңызчы. Алтындай болгон апам, сүйүктүүм, барктуум. Эме десем экен. Канча күн көрбөй калсаңыз сагынып кетесиз? Бир апта эле көрбөй калсак сагынабыз, күндө телефондо сүйлөшүп турабыз. Энебиздин кандай касиеттери бар? Мактаныңчы бир мындай, менин апамдын мындай касиеттери бар. Менин апам Мындай кереметтери бар деп. бардыгыдан сулуу, бардыгыдан барктуу, бардыгыдан ардактуум апам, сулуум апам. Калган ушу жүрөк менен билдирип атат, эжебиз сөз таппай калып атат. Себеп дегенде энебизге болгон сөз же болбосо каалоо тилек дароо чыга бербейт. Себеп дегенде Атам дагы тири болгондо эми мындан жакшы болот эле. Эми атам өтүп кеткенине 2 жыл болуп калды. Эми атамдын жашын дагы апама берсин, көп жашасын. 90-100 кирсин апам. Амин, айтканыңыз келсин. Бейишин берген болсун, атабыздын дагы ошол Куран окугандан башка айырбабыз жок. Эми бул мыйзам ченемдүү көрүнүшкөн арбагы балким сезип билип аткандыр, сүйүнүп аткандыр, туурабы? Чоң рахмат. Кана келиңиздер, кана кийинкилер. Ошол учурда пайда турматтуу көрүүчүлөр, бир аз кечирим сурайм, ден соолук байлашса кичине жөтөрүп атам, бирок ошентсе дагы мен үзбөй тартып ушул үй бүлөнүн кубанычына сиздерди ортоктош кыламын. Аке, сиз ким болосуз? Мындай Чоң боласыз. эң чоң болосузбу? Ошо эне деген сиз үчүн ким? Балдар көбүрөөк мындай чын-чынына келгенде өзү эркек киши көбүрөөк мээримдүү болот да апагачы. Шалабаңыздар кыздары, бирок чын-чынына келгенде мындай
эркектер мындай көп жерде барып тартып атам, сүйлөп атышат. Сүйлөгөндөн баштап эле ушундай толкунданып өздөрүн кармай алышпай калганчылар көп болот да. Сиз бир жарылыңчы аке. Кандай күн болуп атат? Шенгендем апамдын башка эң ыйык нерсе апа деген эң ыйык нерсе болот. Кантип сагынасыз? Кантип жакшы көрөсүз? Сагынабыз эми. Урматтуу көрүүчүлөр, эң улуу баласы өзүнүн баягы сезимдерин, эне өзгө болгон каалоо тилектерин мындай сөз менен жеткире албай атат. Албетте бул өтө бир чоң толкунданууну билдирет. Кана келиңиздер, башкаңыздар келиңиздер. Келин болосузбу? Колуңуздагы же чоңуңузбу? Жаң келин болуп келгенде биринчи тамагыңызды берген келин экен да, энесин да. Ошо биринчи тамакты жакшы берген үчүн карыбапсыз эне. Келиңиз, кайненеңиз кандай адам эми сиздин? Кайненеңизди мактаңчы, көп келиндер вообще мактайт да эне, эмеже. Мына энемдин туулган күнү экен. Ушул себептен энеме дүйнөдөгү баардык жакшы нерселерди каалаймын. Бүгүн энемдин туулган күнүгө байланыштуу мына алыс жактан кайынсиңдилерим келди, эжемдер келди. Мен да кубанычтамын. Ушулардын кубанычын мен дагы тең бөлүшөмүн. Ушу энеме дүйнөдөгү баардык жакшы нерселерди дайым төрүбүздүн көркүн ачып, биздин бүт жакшы той, кубанычуу күндөрүбүзгө шерик болуп жүрө берсин. Төрдүн көркү болуп, Көркү болуп жүрө берсин. Чоң рахмат. Кана келиңиздер, калгандар. Келиңиз. Бул баласы болосуз сиз дагы. Үчүнчү баласы экенин урматтуу көрүүчүлөр. Мындай энеңизге жакыныраак келип, мына отуруп эле сүйлөйүңчү, отуруп. Куттуктап. Кана. Эне деген сиз үчүн ким? Ушул жерден бир айтыңчы бир. Ден соолукта болуң. Эч качан уурубаң. Балдарыңыздын, кыздарыңыздын оозун көрүп, небе чеберелериңизди ойноп күлүп, ден соолукта жүрө бериң. Мен айтканыңыз келсин. Кантип жакшы көрөсүз? Жакшы көрөм. Кандай кылып сагынычын жазасыз энебиздин кучактап, эркелеп, же белек алып келип дегендей. Эркелетип, белек алып келебиз ага. Туулган күндө көйнөктөрдү алып келебиз. Камзырларды алып келебиз. Рахмат, чоң рахмат. Жыл сайын өзгөчө куттуктаганга аракет кыласыздар, көңүлүн көтөргөнгө аракет кыласыздар. Рахмат. Кана келиңиз, эже, биракка келебиз. Бул сиз келин болосузбу? Канчанчы келин болосуз? Үчүнчү келин. Үчүнчү келин. Бул келиниңиз кандай келин эне? Жакшы, келинем жакшы. Башкалардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Баары эле жакшы, баары эле бирдей эле. Урматтуу көрүүчүлөр, эне бечаранын жүрөгү мээрими чексиз да, баардыгын сүйөт, баардыгын жакшы көрөт дегендей. Кана эже айтыңызчы бир, сиздин кайненеңиз бир кандай кереметтери бар? Кантип мактанасыз кайненеңизди, кана мактаңчы. Энем жакшы, эч кайнелик кылбайт. Ошо эниме биринчиден ден соолук каалайм, узун өмүр, эч оорубасын. Ошо биздин пешенебизге тынч болсун. Мен айтканыңыз келсин. Энебизди сүйгөн тамагы кандай тамак энебиз? Кандай тамак жакшы көрөт? Шорпону жакшы көрөт. Шорпону жакшы көрөт. Келген сайын шорпо кыласыз. Өзүңүздөр башка жакта турасыздар бирок, Ошто турасыздар. Бул үчүнчү келиңиздин тамагын сагынып турса шорпосун. Келиңиздер анда, кийинкилер. Келе бериңиздер. Кыздары. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ак кыз энебиздин үйүндө отурабыз. Ак кыз энебиз кубанычы чексиз, көңүлү көтөрүлүп дегендей. Келиңиз эже, бул сиз кыз болосуз, мына бизди тосуп чыккан кыз. Апа, мына мен биздин подарка. Подарка мынакей. Эң керектүү подарка экен да. Тамактын баарын ысытып, жумуртка куйруп бересиз неберелериңизге. Кана апаңыз бир мактаңчы бир сиздин. Эмнеси менен айырмаланат башка апалардан? Эми апалардын баардыгы эле бирдей эле болот, өзүнө. Мен апам Бирок кишинин өзгөчөлүктөрү болот арасында. апам
Мээримдүү, ыймандуу, жакшы жол көрсөткөн, туура жолдо көрсөткөн. Сулуу. Апамыз отуруп. Энебиздин сулуулугунда кеп жок, себеп дегенде мына ошо энебиз сулуу болгон үчүн баардыгыңыздар мындай сүйүнүп мактанасыздар да. Мына менин апам бир гана сулуу эле эмес, ден соолугу чың, Кудай буйрса жүзгө жөн эле чыгарабыз деген ниеттесиздер, туурабы? Кантип жакшы көрөсүз апаңызды? Мисалы, кээ бирлер мен бул суроону кайра карап жатып атканым, мисалы, апамы мисалы келген сайын өөп жыттап дейт кээ бирлери болсо баягы апамы жакшы көргөндө эркелейм дейт, мисалы жата калып, чоң экендигине карабайт. Сиз кантип жакшы көрөсүз? Мен эркелейм, кучактайм, сагынганда ошентип мындай. Сиз канчанчы кыз болосуз? Мен 3-чү. 3-чү кыз, э? Кучактап өпкүм келет, эркелеп жанында жаткым келет. Эненин жыты башкача, эненин жыты башкача да. Эненин жытында атыр бул дүйнөдө жок. Бул дүйнөдө жок. Жакшы туруңуздар, аман болуңуздар. Кана кийинки сүйлөй тургандар. Келиңиздер, жоолуктарды көтөрүп, энебиздин көңүлүн көтөргөнчө сүйлөп дегендей. Сиз кимис болосуз? Кичине кызым. Эң кичине кызыңызбы? Эрке кызыңыз экен да. Эрке кызыңыз эми мындай жарылыңчы мына бир башкачараак сүйлөңчү сиз мындай бир. Эрке кызым. Апабызды мындай кандай бул мисалы эми албетте жүрөгүңүздөн көп нерсени айткыңыз келип турат. Аны билип турабыз, туюп турабыз, бирок оозуңуздан кандай сөз чыгат экенде мында апаңыз тууралуу бир апаларды даңктап бериңичи бир мактап. Ана тургула. Эң кичинекей экенсиз да. Жакшы дейсиң, ошол эле. Ооба, мына ачык эле айтып атат. Дүйнөдө жок апа. Ыйманды жакшы. Жакшы турсаңар эле болду. Эң кичине кызыңызга мына ошо бекиткен пулдардын баарын анча-мынча бересиз да, тиги кыздардан бекитип айны. Башка балдарга бербеген витаминдердин баарын ушул жака бересиз акырын, ке кызым деп. Ошондой кылабы? Бекитип акча береби, бекитип мындай, тиги айтпа, буга айтпа деп. Берет эне. Мунун шериги иштегени кетип калды, эмсе мана эгизби? Эгиз экен. Мынакей. Асандуура. Мынакей. Эже, мындай деп койсоңуз, мисалы, мен апамды куттуктайм. Бүгүн туулган күнү, 75 жашка чыгыптыр. Дагы жашасын. Көп жашасын. Ушинтип куттай берсеңиз. Сүйлөйм десең сөз көп деп койсоң. Сүйлөйм десеңиз сөз көп. Куттайм, өмүр узун болсун. Сиз көп сүйлөй албайт экенсиз, жок дегенде ырдап койбойсузбу анда? Айже. Ырдашты билбейм деп апам. Ырдашты. Эне үчүн азыр бирөө жарыңыздар ырдап бериңиздер эми бир куплет. Ырдагыла. Рахмат. Кийинкилер гана. Неберелер келет атынеки урматтуу көрүүчүлөр, неберелер гүлдөрдү көтөрүшүп, өздөрү бир шаша-буша энесин, тайнесин куттаганы келип жатышат. Урматтуу көрүүчүлөр, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ушундай энелер, аталар болсун. Неберлер куттуктап атышат, мынакей. Неберлер куттуктап атышат, мынакей. Жолуңуз салып. Кана сиз сүйлөй бериңиз, сиз чоң эле экенсиз, мына. Жакыныраак келип, катуураак сүйлөй бериңиз, Бүгүн энем 75 жашка чыгыптыр, жүзгө чыксын, өмүр узун болсун, ден соолук чың болсун, эч качан оорубасын. Рахмат. Энем жакшы көрөм. Рахмат, мынакей чоң неберлердин бири экен. Кана кел. Сүйлөп коем. Тайнам өмүр узун болсун, жакшы жүрсүн, 75ке жакшы өтсүн, тууган күнүм жүзгө чейин чыксын. Тайнам жакшы көрөм. Ой, рахмат. Азамат экен, азамат. Кана. Келиңиздерми, сүйлөй тургандар барбы? Жок болсоңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, биз энебиздин үйүндө отуруп, энебизди куттуктап, Бүгүн туулган күнүңүз менен куттуктайбыз.
Мынакей. Неберелери куттуктап атат. Кана энеңизди бир учурдан пайдаланып. баласы мына. Кайсы мына Гүлзат эженин баласы? Ойбой. Таңертең Апаң. туған күніңіз менен көп жашаң. Бүгінгі туған күніңіз менен жүзгө чыгың. Мынакей. Кана сиз да сүйлөп коюңуз. Туған күніңіз менен илайым жүзгө чыгың, эч качан оорубаң. Биздин ден соолугубузга ушу эжемдердин бактысына жашап жүрө бериң. Дагы бир жолу туған күнүңүз менен. Ай, рахмат мынакей. Өзүңүз баккан неберелериңиз ушуларбы? Өзүңүз бактыңызбы ушуларды? Бактым бар. Ошо да. Мынакей. Сизге өмүр бою карыз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Менин программасынын көрүүчүлөрү, биз азыр ушул ак кыз энебиздин үйүндө ушул 75 жылдык марекесин белгилеп атабыз, туулган күнүн белгилеп атабыз дегендей жогоруда аябай сонун сөздөр сүйлөндү балдары тарабынан, кыздары тарабынан, неберелери тарабынан жана башка дегендей. Бул ушул уюштуруп жаткан ушул Москвада Гүлзада эжебиздин атынан келип, ушунча тартып аткандан кийин биз азыр ак кыз энебиздин жакшынакай бир батасын алып туруп, анан программаны жыйынтыктайбыз. Мына төрдө бейиштин образындай болуп отурган ак кыз энебиз азыр ушул секундтарда көңүлү көккө жетип, батын албай турган мезгили. Эми бир жакшынакай болгон бир колуңузду көтөрүп, бир батаңызды берип коюңуз. Ушул жердеги неберелериңиз, чеберелериңиз, балдарыңыз дегендей. Бардыгы сиздин батаңыз менен көгөрүп атат эне. Балдарым, kızlarım, neyrelerim, çevrelerim, bardığına, teniye, taza olsun, ömrlerim uzun olsun. İstegen baldarım, işleriyen жақсы olsun. Seferge ketken baldarım bari жақсы olsun, tenleri taza olsun. Bari özlerden önü ösüp, köyüp, barın den soğuklarını жақсы olsun. Köptün kölün katardım. Suların huzurunu köreyim menem. Sizden bala çıkınların huzurunu koşkanlar menem koşarıp koşakarıp, şu baldar kızlar negerinin huzurlarını körgüler. Suların katarlar. Barın tinç boğular, tenir sak olsun. Şol endi balam. Rahmat ene. Ой мен Аллах акбар. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу ак кыз эне. Бул сюрприз жактыбы эне? Сюрприз жактыбы сюрприз? Кудай кааласа. Мына кечип калган бир небереси. Куттуктап атат мынакей. Гүлдү каяктан алып келдиң? Оштан алып келиптир, гүлдү оштан алып келиптир. Эсеп. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин дагы ак кыз энебиз сыяктуу энеңиздер болсо, эң ыйык адамыңыздар болсо, куттуктап көңүлүн алганга шашыңыздар. Эртең кеч болуп калат. Бүгүн чалыңыздар, эгер керек болсо, мен ошол сиз айткан жерге барганга даярмын. Ал үчүн алдыдагы телефондорго кат жазып кабарлашып туруңуздар. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Ак кыз эне, Кудайым буйруса 80 жылдыңызга дагы 5 жыл өтүп келейин. 10 жыл өтүп 90 жылдыңызга дагы 10 жыл өтүп 100 жылдыңызга келип, Кудай буйруса, ушинтип сизди тартып, ушундай жылмаюңузду дагы бир жолу түшүрүп кадрга. Ушинтип ниет кылсак, Кудайым буйруса ошо неберелердин, балдарыңыздын, кыздарыңыздын анын арасында биздин дагы ниетти Кудайым сөзсүз кабыл алат деген ойдобуз. Жакшы туруңуз, эч качан өкүнбөңүз, кайгырбаңыз, көңүлүңүз чөкпөсүн дегендей. Себеп дегенде сиз бул команданын, бул армиянын генералысыз. Демек сиздин армияңыз ушундай меримдүү балдар менен кыздардан куралган экенин биз ачык айкын урматтуу Менин программасынын көрүүчүлөрүнө сунуштадык, тараттык дегендей. Жакшы туруңуз, ак кыз эне. Бар болуңуз. Кудайым буйруса, дагы бир жакшылыгыңызга күбө болобуз. Жакшы туруңуз. Rahmat. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат.
ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актаймын апа, ыйыгым менин асылым апа. Мен дуа кылайын Аллахтан сурап, беш убак туруп намазым курап, саждага башым тийгенде кезде сиз үчүн дуа кылайын апа. Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн сенин керегиң болуп, чарчасаң чалыксаң. Мынакей урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр ушинтип ак кыз энебиздин дагы көңүлүн көтөрүп кайттым. Абдан курсант болду, сүйүндү дегендей, батасын алдым дегендей. Сиздердин дагы энеңиздер болсо, атаңыздар болсо, сюрприз кылам десеңиздер, анда кат жазыңыздар. Мен даярмын кызмат кылып аманаттарыңыздарды жеткиргенге. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Кийинки сүйүнүчтөрдөн, энелердин сүйүнүчүнөн жолукканга чейин эсен аман туруңуздар.